чыгып алып анан кийин балбактын жанагындай пакта коюп эми аны билдик баарыбыз пактакка келгенче керек болсо ошолорду уралап алып барып отур. Эми балбакты шайлап алып барган адамдар уялабы деп мен уялбайт болуш керек деп ойлойм. Тетякта отурган клоундар. И биз ошол клоундарды шайлап алып барып атканда сатылганыбыз, сатылып, кайдыгер караганыбыз, кайдыгер карап бир күндө регламентти бузуп өздөрүнүн бир күндө кемпирабадтай тиги эмени суу сактагыча көлдү деле буларың бир күндүн ичинде сатып салат. Кыргызстанды бир эле күндүн ичинде сатып алат экен. Ойноп күлүп элечи. Жанагыл Адахан Мадумаров туура вопрос берип атат да. Мен анын колдоочу эмесмин. Эми биз ошол клоундарды мына жогорку кеңештеги жанагыл Каныбек Иманалиев министрдин азыр ошону утверждать этип аткан маалындагы полемикаларды бири-бирине болгон суроолорун көрүп бир 2-3 депутаттын сүйлөгөндөрүн уже чыгара баштадыңар. Ошону көрүп алып анан ойлоп койдум да, биз ушунчалык келесоо экенбиз депчи. Мен баягы күнү башкача сөз менен айттым эле, ушул эл биз ушунчалык жинди булардан биз булардан өткөн жиндибиз. Булардын себеби биз аларды шайлап алып барып койдук да. Эми сатылган боюнча көчмөндөр тиги Кыргызстандын ичинен көчмөндөр Кыргызды ары көчүрүп, бери көчүрүп, көчмөндөр оюнун уюштурганы боюнча сөз кылбайм ал. Бугача выбор маалында мынакей кесепети туугандар шермендебиз чыгып атат. Элементарно эле ошол эле эфирлерди, ошол эле силердин өзүңөрдүн баракчаңардан чыгарып аткан стенограммаларды ошол булар жогорку кеңеште отурган депутаттар ойлобойбу, могул кичине да болсо могунун ичинде бир извилиниялары мондай иштейби деп мындай бир ой келет экен да. Мындай обоснованный менин бир ой жүгүртүм ушундайга келип атат да. Булар чем они думают? Эми ошол жогорку кеңеште булар бири-биринин жамбаштарын чукуп, же бири-бирлеринин тиги памперстерин, кердектер прокладкасына чейин, төшөктөрүнө чейин, сабыгына, жана кыздары менен айланай койгулачы дегилечи. Ушундай тармактарын биз угуп, көрүп, бүтүп, биз мындай клоундарды, эң высокооплачиваемый клоундарды алып барып шайлап отургузуп, сатылыппы, сатылгандар да болду, аны жашырыш эмне. Но одним словом мы дали возможность нам управлять клоуном, да. Эми ошол жана жерден балбак Эмалов айкебиздин мен айтпадым, ушул депутаттардын бир 2-3-өсүнө эле баа бере турган депутаттар бар экен. Эми аттарын айтпайм, себеби алардын аттарын айта турган болсом, силер да чыгышыңар мүмкүнсүңөр. Ой, айланай, анан мындан, андан пайда жок. Анан бул мындай да, анан кийин сен ага ишенген, анан сен ошонун адамы турбайсың. Айланай, мен алардын адамы эмесмин. Просто адекватный болгон бир 2-3 эле депутат бар экен. Можно по пальцами посчитать, да. Который ушол депутат деген, же министрлердин арасында да бир 2-3 может быть, биздин келген президенттерибиздин арасында сөз кылбай эле коеюн. Чиновниктер боюнча айтып атам да. Бир мындай кичине бир төшкө кага турган бир 2-3 эле болушу мүмкүн. Эми алар дагы баягы өздөрүн реабилитация жасаштын жолунда, өздөрүнүн элдин астында туура багытта жүзүн көрсөтүү жолунда өздөрүн актоо иретинде кылып аткан иш-аракет деп да мен аларды кегестеп баалайм да. Эми альтернативный вопрос, силерден аналогичный эле мага вопрос жаралышы мүмкүн да. Анда кийин улан мейли, баары тең сенин көзүңчө акмак экен, баары тең клоун экен, баары тең келесөө. Эмне отурасың сен анда? Почему сен эмессиң? Мейли, мээң ашып ташыган экен. Почему сен не ты там сидишь? А они сидят. Значит, алар сенден акылдыраак го. Сен аларды сын пикирге алганын ордуна андан көрөк сен өзүңдүн оокатыңды кыл деген мындай сөз мага вопрос жаралышы мүмкүн да. Туура туугандар. Туура. Алар менден
акылдуу болушу мүмкүн, бирок алар ошого кошумча иретинде, акылдуулугунун үстүнө кошумча иретинде. Булар элди алдоо багытындагы жанагы аферисттердинчи мындай эң излюбленный тармагын колдонуп калышканда адамдын ишенчектиги. Кыргызстандын ичинде адилеттүүлүктүн, аң сезимдин, просто логика, акыл эстин эмес, илим билимдин эмес, а логика, мышление, ой жүгүртүүнүн деңгээли ушунчалык төмөн түшүп калгандыгынын себебин мен айтып атам да. Тетякта отурган клоундар. И биз ошол клоундарды шайлап алып барып атканда сатылганыбыз сатылып, кайдыгер караганыбыз кайдыгер карап, керек болсо ошолорду уралап алып барып отур. Эми балбакты шайлап алып барган адамдар уялабы деп мен уялбайт болуш керек деп ойлойм. Ва алейкум салам, дакандарыбыз дейт. Эми билбейм, сиз дакандарсыңарбы, же кайсы эмнесиз. Мисалы үчүн мына Рысбек ага, сиз менден улуураак болуш керексиз деп ойлойм. Мен менден улуу адамсыз деп мен эсептейм. Жашыңызчы. Мен 84-жылкымын негизи. Сиздин жанагыл Верховный соттун, жогорку соттун председатели ким? Курманалиев биле, Курманбеков. Атын унутуп атам. Тилим учутунда турат, ошол экини биздин элди айтып жатам дейт. Тиги ошол Верховный соттун эмесин бир майрамы менен куттуктап, бүгүн эмне ден юриста, ден прокурора, ден юриста деле эмес го дейм. Мен өзүм юристмин, бирок билбейм эмне себептен куттуктадыңыз билбейм, сүрөтүн көрүп калдым да. Анан мындай вопрос жаралат да, вот сизге делечи. Эмне ал, вот Верховный сот болуп турган маалындагы мен бир 2-3 кылыгын билем да, Маврекил. Бител ошол маалдагы казактардан орустарга, кыргыздардан казактарга, казактардан орустарга өткөзүп аткан маалындагы мунун кылган чыккынчылыктары, например. Жана башка ушундай көп иш аракеттери бар да мунун дагычы. Курманбек атын тутуп. Эми ошол адамдын эмне ал сизге бир туганбы, же эмне себептен ушул суроого өтүп кеткен адамдарды кайрадан кайра ушул өзүңөрдүн платформаңардан чыгарып, ошолордун жүздөрүн көрсөтө бересиңер да? Аналогичный сизге вопрос да. Вот чем он заслужил такое уважение, да? Мага айтыңызчы, может быть, мен билбестирмин да. Эмне бул именно судебная системада эмне реформа кылды? Вот ошол маалда бир за что-то мы же должны хвалить же. Жок, бирөө дагы жанагыл Адахан Мадумаров туура вопрос берип атат да. Мен анын колдоочу эмесмин. Бирок туура вопрос берип атканын айтып атам да. Менчи министрлерди шайлайт экенбиз, аларды кайра кетире берет экенбиз. Монча баланча министр келиптир деп атат да. Эми алардын булар бир нерсеге бир жооптуу болуш керекпи келген министрлер? За что-то же они должны, мисалы үчүн, за что-то же их должны же увольнять, правильно, да? Или сөгүш жарыяланыш керек. Же мисалы үчүн ошол кылган иш аракеттен. Эми Иманалиев эмне кылат бул? Эмне өзгөртүү киргизет? Жанагыл жерден тил боюнча мына сөздөр болуп тургандар. Тил боюнча аниям анан ониям деген көчөгүнү бир журналист агабыз айтып чыккан экен. Анан кыргыз тилине басымдуулук кылайлы деп. Ладно, я согласен, хорошо, басымдуулук кылайлы. Но андан башка, тилден башка проблема жокпу азырчы? Мисалы үчүнчү, сен ал диалект, мисалы үчүн ошол эле мына Англиянын, Великобританиянын модели менен окуу тармагын киргизели деп атат да. Англосаксонскийди дагы киргизебиз, постсоветский, советский малдагы жакшы тармактарын алып кошобуз деп атат да. Ал жерде Англияда мен билишимче бир 2-3 диалект менен сүйлөшөт алар дагычы. Өздөрүнүн илгерки түпкү бир английский бир сөздөрү бар, анан кийин шотландский дагы бир диалектиси бар болуш керек, жана да 5-6 диалекти бар да. Эми ал проблема деле эмес го эми.
эми оням дейби, соням дейби, ладно. Башка жагы может чоң проблемадыр да. Эми бирок жана депутаттардын жанагынтип чыгып алып анан кийин балбактын жанагындай пакта коюп, эми аны билдик баарыбыз тең пактакор экенин. Эми ошол жерде отуруп алып ошо кайым айтыша турган жакпы. Булардын өздөрүнүн бири-биринин мындай коллегалары бар. Эртеңки күнү элдин жүзүн го карай береткенин түшүндүк. Буларга баары бир. Вот башка элдин арасында турнай тиги командировкага чыгып калган ошол эле казактардын, ошол эле өзбектердин, ошол эле кантип карашат эле. Буларда уят жок экен да. Одним словом просто мындай уяты жок, бети калың, пактакор. Өздөрүнүн мнениясы вообще мындай жок да. Управляемый, очень предсказуемый. Булардын ар бирөөнүн мындай эмесин предсказывать этип койсок болот да. Анан самый основной клоундарды. И мы за это деньги платим, туугандар. Акча төлөп берип атабыз. Аркы жактан Малиевич чыгып алып, буларга управа вообще негизи, булардын ичинде жанагы этика вообще негизи шарттуу түрдө карап чыгыш керек экен да уже. Булар мээлери жетпеген, булар они не будет насчет этого работу делать. Жумушка келген канча маалда, канча саат, канча убакытта келиш керек, канча саат отуруш керек, кайсыл багытта. Мен баягы күнү мыйзам чыгара турган орган, мыйзам чыгарбайсыңарбы деп айтып атсам, биягынан да билермандар жазып чыктыңар. Айланайын, ал илгери эле мыйзам чыгара турган болбой калган, булар утверждать этет, бул кабыл ала турган орган болуп калган, анан кийин тиги өкмөт мыйзам алып келет, анан кийин аларда сен да чыгарсаң болот, анан 10 000 адам чогулуп Конституциянын 5-тей чагат экенсиңер баарыңардынчы. Айланайын, нахрена тогда сидят они деген бирөөңөрдө дагы ой жүгүртүмү, допиреловкаларыңарда жок да, бирөөндө дагы ошонун астында жазып аткан адамдын бирөөнүн да мээсинде андай эме чыкпай калды да. Бар эми комментарийлер болду, бирок основной масса баарыңар акылдуусуңар. Бир мыйзам келип бирден ар бирөө бири отурса, бири жумушка келбесе, тиги басып канча деген мындай стабилями мыйзамдарды өткөзүп кетишти. Бир күндө регламентти бузуп өздөрүнүн, бир күндө кемпирабаттай тиги эмени суу сактагыча көлдү деле буларың бир күндүн ичинде сатып алат. Кыргызстанды бир эле күндүн ичинде сатып алат экен. Ойноп күлүп элечи, жакшы сөз сүйлөп туруп, тиги клоунада устраивать этип, бири-биринин жамбаштарын чукумуш этип туруп эле Кыргызстанды потрохами не продадут. Ошондой адамдар турбайбы? Бүт ошондойлорду барып шайлап алып, бизге чала.